Саламатсыздарбы, урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү. Мен Эрмек Аттокуров кезектеги цензурасыз маекти баштамакчымын. Ал эми бүгүнкү биздин маектин каарманы, коногу мамлекеттик монополияга каршы агенттиктин төрагасынын мурунку орун басары. Азыркы тапта активист, жарандык активист, социалдык тармактарда таш деген каймана ат менен белгилүү Акжолтой Тукунов. Салам алейкум. Кош келипсиз. Рахмат. Азыркы тапта сиздердин активдүүлүгүңүздү карап туруп, бүгүн атайын конокко чакырууну чечтик. Себеп дегенде, мынакей ушул болжолдуу бир 2-3 күн мурда эле Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго каршы атайын митинг уюштуруулары тууралуу белгилеп кетиптирсиз. Эми азыркы тапта ушул жаңы калыптанып келатабыз. Президенттин шайладык, министрлер кабинетин бекиттик, анан кийин мынакей жогорку кеңеш кече ант берди. Ушинтип турган маалда жылдын жаңырышы менен мындай нараачылык акцияларын уюштуруу канчалык деңгээлде орундуу болуп атат? Сиздер эмнеге каршы болуп атасыздар? Рахмат. Бул негизи ар бир мамлекетте жана сиз айткан шайлоо багыттары бул табигый эле көрүнүш. Бирок Акылбек Жапаровдун азыркы кылып аткан саясаты жалпы карапайым элдин капчыгына ургандын себебинен болуп атат. Анткени, мисалы үчүн азыр айтып атканыбыз бул уюштуруу Акылбек Жапаровду отставкага кетсин деген уюштурууну негизи Ташчекин долбоору өзү уюштурат. Жана ким колдоп, жардам беребиз десе, чогуу акцияга катышабыз десе, биз баарын жапатырмак алып барганга даярбыз. Мунун биринчи негизги себеби Акылбек Жапаровдун азыркы салык саясатында жүргүзүп аткан саясаты бизге жаккан жок. Эмне дегенде, албетте мына 30 жылдан бери биздин Дордойдогу, Ош базардагы, Орто Сайдагы жалпы эле базар тармагында иштеген соодагерлердин чөнтөгүнө келип эле чөнтөгүнө киришти. Мунун биринчи белгиси жанагы кассовый машина алып койгула деп атпайбы? Бул өтө одоно соодагердин укугун бузганга барабар. Себеп мен жанагы айтпадым тарыхка 30 жылда араң патентке көндүрдүк биз соода тармагына. Анткени биз деген союздорунан эле демократияга, базар экономикасына түшүп кетпедикпи? Ошого жайгашып келиш үчүн көптөгөн жылдар керек. Мисалы үчүн ошондой эле мен келечекке айтайын, ушу кассовый аппараттар коюлушун мен да колдойм негизи. Бирок бул Кыргызстан деңгээлине быш элек нерсе. Бул дагы бир мен если биз ушул эле багыт менен 30 жылдык тарых менен багыт менен кетсек, бизге дагы астыга 70 жылдан кийин ушу кассовый аппараттарды койгонго соодагерлер бышып жетет. Биринчи мисалы үчүн кандай эле Акылбек Жапаров кассовый машина койсун десе, анда жалпы бүт соодагерлерге койсун деген сөз келип чыгып атат да, азыркы жаңы салык. Эми өзүңүз элестетип көрүңүз. Дандыр саткандар барбы, набайчылар? Аларга да кассовый аппарат коюш керек анда. Адилеттүү караш керек да. Эки мындай кош стандарттуу болбош керек. Ошондой эле байпак саткан Ош базардагы, мисалы, кардар болуп байпак сатып алганда Ош базардагы тачканын үстүнө сатып аласыз да, туурабы? Ошолорго коюш керек. Тамак саткан, пирожки саткандарды коюш керек, самсы саткандарды коюш керек. Жалпысынан алганда бул тамак аш багытындагы аярлуу калктын, мисалы үчүн майда соодагерлер деп коелу. Майда соодагерлер, жалпак сөз менен айтканда. Баарына тийип атпайбы? Эми бул жерде бир нерсе бар да, мисалы бизге азыр эгемендүүлүк алганыбызга 30 жыл болду. 30 жылда жаңы ошол соода жүргүзүү маданияттын калыптандырып атабыз. Эми ошол эле биздин кошуна мамлекеттерди алып көрөлү. Ошол эле мурунку Советтер Союзунда 15 мамлекетти алып көрөлү. Азыр КМШ деп алып атпайбы, СНГ. Ал жакта дээрлик бардыгында ушул кассовый аппарат кирип алган экен. Анан кийин бардыгыбыздын өнүгүшүбүз бирдей эле болду да. Бирдей эле Советтер Союзунда турдук. Анан кийин бирдей эле капитализмдин талаптарына келип кирдик. Алар кассалык аппарат коюп да биз өтө албай калдык. Бул балким бизге бышып жетилген чыгар. Мисалы 30 жыл жанагы биз алып келген патент 30 жыл бышып жетти. Эми кийинки тепкичке келип калган чыгарбыз. Пикириңиз кандай болгон? Албетте, сиз алдын ала айтып атпайсызбы? Мен кесибим финансист, финансисттин көз карашы менен айттым сизгечи. Албетте жетилип калган биринчи кадамдар, бирок ушул жылдан баштабаш керек эле. Мынакей өткөн 2020 жыл дүйнөлүк илдет жүрдү. Азыр
өзүнөн өзү кичи соода тармак, орто соода тармак бүт баары алапайын таппай турган кез. Ал эмес мынакей жакындагы эле могу кризистеги мына кыш мезгилиндеги көмүрдүн кымбатташы, ГСМдин кымбатташы, электр энергиянын кымбатташы, ошонун баары кошул ташыл болуп азыр майда соодагерлерге тийип атпайбы. Бекерине мисалы үчүн жалпысынан соодагерлерге жакпаган үчүн бүт Кыргызстан боюнча баары тикесинен тик туруп көтөрүлүп пикирин айтып атат да. Биринчи ар бир мыйзам мунун дагы кылган эң мыйзам бузганы жаңы салык кодексин киргизип атканда коомдук угууга коюш керек болчу. Жалпы соодагерлерди чакырып талкуу жүргүзүш керек болчу. Ош жерден бышып жетилгенин айтып, анан ошонун негизинде чыгарса да жакшы болмок. Ошол эле өкмөттүн министрлер кабинетинин түшүндүрмөсүндө кассалык аппаратты киргизүү бир нече жыл мурда эле белгиленген экен. Бирок улам жылдырып ошол эле соодагерлердин, ошол эле базардын бирикмелери жана ассоциациялары, профсоюздарынын өтүнүчү менен улам отсрочка берип, улам жылдырып келген экен. Эми деп мына жыл башталганда тагыраак киргизебиз деп жатабыз деген маалымат беришти. Бул боюнча сизде маалымат барбы? Жок, мен бул жол боюнча маалымат жок экен. Мен мисалы үчүн жанагы өзүм өкмөттө 6 ай иштебедимби? Так маалыматтар жок мисалы үчүн. Айтып атпаймынбы? Мунун баарын кылдат. Анткени деген базар экономикасына мамлекет өткөндөн кийин көбүнчө пайызын бюджеттин казынаны толтуруу ошо салыктан багышталып айтылат да. Ошон үчүн бул жерге өтө аярлуу мамиле жасап иш кылышыбыз керек. Анткени мисалы үчүн Акылбек Жапаровдун дагы бир саясаты карапайым элдин жон терисинен кайыш кесип тилип иш алып барам деп ошонун негизинде бюджет толтурам дегени мага да өтө жакпайт. Мисалы жанагы кассалык аппараттан башка да эмнени алып келе аласыз? Далил катарычы, мисалы ошол карапайым элдин жонунан кайыштилгендиги боюнча тагыраагы менден кандайча да кошумча акча алышы мүмкүн. Жолбосо мен кандайча чыгашка дуушар болушум ыктымал. Андайлары көп бул кишинин. Мисалы үчүн жана бул кишинин жана келип эле сөз айтпады эле. Мен ушу 2021-22 жылды 200 миллиардка бюджетти көтөрөм деген. Андан кийин 400 миллиардка бюджетти көтөрөм деген. Бул жалган. Мисалы үчүн мен ушуга кыстырма айта кетейинчи. Бир окуяны келиштирип, бул биздин президенттин мындайча айтканда азыркы өкмөт башчыбыз алдап эле келгенин негизи да. Мисалы үчүн эгер бир хан болгон экен, анын апенди болгон экен. Ошо апенди хан үйүндө жанагыдай кризис болгонун негизинен бир айлатап ханга айтат да: мен эшегим бар, ошо эшекти 25 жылдын ичинде сүйлөгөндү, көргөн нерсесин айтып келгенди үйрөтөм дейт, ханга барып сунуш кылат. Анан хан айтат: мунун эмне пайдасы бар? Тегеректеги душмандардан маалымат алып турабыз дейт. Анан балда чакасын алып барганда апенди деген илгерки апенди деселе биз апендинин жаман жагын билебиз. Апендилер акылдуу кишилер болгон. Ошого жабышып иш кылганда элге апенди деп сезилет, бирок акылман, көрөгөч, элдин көйгөйүн чечкен инсандар болгондар. Ал барат да бала чакасын алып барып ушул сунушту айтат, анан хан айтат: сура дейт да, сурачуң эмне берейин дейт. Айтат: 25 жылга эшектин чөп жарын, бала чакам бүт камсыз болуш керек, мен үйрөтөм дейт. Анан хан ошого ишенип, Акылбек Жапаров президент Садыр Жапаровго барган окуясын мен ушундай түшүнөм да. Барып айтып туруп, анан 25 жылга толук үй бүлөсүн камсыз кылып апенди чыгат. Ошондо анан улуу баласы, акылман баласы сурайт да атасынанчы, апендиден: ата, бул сүйлөбөйт дешек, өмүрү сүйлөбөйт да дегенде, атасы апенди баласына кайрылып аткан кезде: уулум дейт, 25 жылда дейт, же эшек өлөт, же мен өлөм, же хан өлөт деген. Ошондой эле Акылбек Жапаровдун азыркы саясаты жана бюджетте 200 миллиард 400 миллиардка жүрөм деген ушуну алып келип атат да. Эң биринчи мисалы үчүн азыр коомдогу бажет төлөмдөрүн көбөйтөм деген болгон жок. Мына таксисттерге лицензия алдырам деп атат. Ошо карапайымды айтып атам да. Булар кайдан болуп чыкмак эле? Эми мисалы биз азыр иш башталат дегенде коркуп атабыз. Балким биз көрбөгөн, билбегендиктен коркунучтуу болуп аткан чыгар. Бардык эле реформалар башталып атканда чыр эле жыйынтыгын берип баштабайт да. Убакыт бериш керектир. Мисалы ошол эле өкмөткө, министрлер кабинетине, Акылбек Жапаровдун өзүндө убакыт бериш керектир. Балким ушул реформанын артында сиз, биз, жалпы мамлекет оңолуп кетер. Эрмек мырза, бир ойлор барбы? Туура. Үмүт дегендей. Туура убакыт бериш керек. Бирок ар бир президент, ар бир өкмөт башы, ар бир лидер 100 күндө мамлекеттин жылышын
жалпы экономика жагынан, саясат жагынан, социалдык жагынан көрсөтмөк. 100 күн өттү Акылбек Жапаровдун премьер-министр болуп келген. Эч кандай кадам жок курууада. Албетте убакыт бериш керек. Бирок убакытты белгилегенде айтып атпайбызбы? Мисалы үчүн мен Акылбек Жапаровдун прямой номери менен байланышып турам. Бирок мен ушу көйгөйлөрдү WhatsApp аркылуу толук ыргытып турабыз. Бул киши айтып атпаймынбы? Азыркы убакытта Кыргызстандын экономикасын жылдыруу, биринчиден инвестиция тартуу, экинчиден туризм жагын өнүктүрүү, эки тармак. Анан президент айтып атпайбы? Энергетика жагы жана тоо кендер болуп. Бирок өзгөчө азыркы 21-кылымдын негизги саясий багыттары экономика жагынан бул экологический таза, жаратылышка зыян тийбеген өнүгүү тармагын кабыл алган да. Эми мисалы азыркы жаңы конституция боюнча президент бардыгына жооптуу. Мурда 3кө бөлүнчү. Президентке, аткаруу бийлигине, анан кийин мыйзам чыгарууга. Жаңы конституция боюнча бардыгына президент өзү жооп берет. Бул шартта келгенде Акылбек Жапаров эмес, балким Садыр Жапаров да чыгар маселе. Албетте. Министрлер кабинетинин төрагасы эмес, ошол эле өлкөнүн башчысы президент да болгон чыгар. Ушул демилгенин бардыгы. Ал эми өкмөт министрлер кабинетинин төрагасы аткаруучу чыгар. Бул жагын аныктап көрдүңүзбү тактап? Албетте ал жагын да карап көрдүк. Негизи шайлоо астында дагы, жаңы конституцияны кабыл алып атканда дагы Садыр Жапаров өзү айткан. Мен бардык нерсеге жооп берем. Бирок саясатта келгенде айтылган сөз башка, кылган иш башка болот экен. Ошондуктан азыр албетте президенттин багытына карап сөз айтууда кайсы тармакта болбосун, албетте ал киши жооп берет. Бирок бул тарых катары калат. Эртеңби, бүгүнбү, азыр айтып атпаймынбы? Могу Акылбек Жапаровдун президентке да бир айтып кетчү кеңеш бар да. Эч качан президент, мен өкмөттө иштеген тажрыйбамдан айтып атам. Эч качан жетекчи бир саясий должностко коюп атканда техниялардын сөзүн укпаш керек. Техниктердин жана көп жыл отуруп болуп калган, алар теория менен кагаз жүзүндө, реформаторлорду алып келип коюш керек. Ошон үчүн мен Акылбек Жапаровду реформатор катары көрбөйм, ал исполнитель. Албетте жана президенттин айткандарын кылып аткандыр. Бирок көйгөйдүн негизги максаты могу кыштан аман эсен чыксак, жазга барып такап барып социальный взрыв болуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн мен бул шайлоодо 36-чы бир мандаттуу округтан Ысык көлдөн койдум да. Элдин, карапайым элдин акыбалы өтө оор. Мен тажрыйбаман көргөн нерсени айтып атам. Эч кандай бирөөнүн сөзүн угуп айтпай, көргөн нерсебизди айтып атабыз. Жогоруда белгилегенде ошол президент өзү көргөзүп, өзү сунуштап, өзү алып келген министрлик кабинетинин төрагасы бул Акылбек Жапаров. Сизди ошол эле активисттердин бир тобун билебиз. Убагында президенттин саясатын колдоп келишкен. Садыр Жапаровду колдоп, анын саясатын колдойбуз деп белгилешкен. Анан кийин азыркы тапта ушул ал белгилеген, өзү алып келген, өзү ишеним көргөзгөн адамга каршы чыгуу менен анын саясатына каршы чыкты деп түшүнсөк болобу сиздин аракеттериңизде? Жок, мен албетте. Анткени ошол министрлик кабинетинин төрагасы деле ошол президенттин саясаты да. Ооба. Эрмек мырза, ал сөзүңүзгө мен толугу менен кошулам. Бирок мен азыркы убакытта президенттин саясатын колдоп турам. Анткени сиз айткандай жанагыдай убакыт бериш керек деп. Бирок ошол эле убакытта президентти жанагыдай алдап, мисалы үчүн мен эмне үчүн азыр именно Акылбек Жапаровду айтып атам? Анткени президенттин тегерегиндеги жүргөн кеңешчилери менен, кабинет министринин орун басарлары менен сүйлөшүп атканда Акылбек Жапаровдун президентке кылган мамилеси жанагыдай кулагын ысытып, жалган маалымат менен алдап келгени көрүнүп турат. Анткени ар бир адамдын өзүнүн шыгы бар да. Ошондуктан Акылбек Жапаров Садыр Жапаровго күнүнкүсүн күнүндөй эле мындай жалпак эле сөз менен айтканда Акылбек Жапаров Садыр Жапаровду алдап келатат. Мындай жок убадаларды берип, күнүнкүсүн күнү көндүрүп, жанагы апендин окуясын айтпадымбы? Ошондой 25 жылда же мен өлөм, же эшеп өлөт, же хан өлөт дегендей, жакын арада же мен кызматтан кетем, же президент Кудай сактасын, жазында когалаң болуп революция болуп кетеби, же саясат жүрбөйт деген максатта жүрөт. Мисалы үчүн биз угуп атабыз, Акылбек Жапаровдун основной кылганы кызматтарды сатып, кызмат орундары менен жүрөт, алек болуп. Саясий кызмат бөлүштүрүү. Конечно, саясий кызмат бөлүштүрүү. Эми сизде мисалы азыр жалаң эле ушул
жарандык активист катары ошол жарандар менен иштеген адам катары эле таанып атабыз. Ошол багыттагы пикириңизди уктук. Бирок сиз белгилүү мөөнөттө ошол өкмөттүн курамында иштедиңиз. Тагыраак ошо монополияга каршы агенттиктин төрагасынын орун басары болдуңуз. Ал жакта канча убакыт иштедиңиз? Ал жактан кетишиңиздин себеби эмне болду? Ал жакта негизи бир аракет кылып өзгөртүүгө, бир өзгөртүү киргизүүгө жетиштиңизби? Кетишимдин себеби ошол кездеги Марипов менен пикир келишпестиктер болду, кызганычтар, көрө албастыктар кетишимдин себеби. Жанагыдай өзгөчө бир антимонополияга бир өзгөрүү алып келгенге мүмкүнчүлүк беришкен жок, бул биринчиден. Экинчиден, жана ошондой антимонополиянын негизги эле жалпы Кыргызстан боюнча саясатына салым кошконго аракет кылдым. Ошол кездеги төрага азыркы Талантбек Мамытовго көптөгөн сунуштарды алып келдик. Мунун негизги эле кылып аткан иштерибиздин, Эрмек мырза, жалпак сөз менен айтканда, любой агентствода мен мисалы үчүн биринчи жолу ошо өкмөттө иштедим да, бул революциядан кийин. Анан мамлекетте иштеген кызматкерлердин 80% начар, 20% жакшы болсо экен деп ошо ар бир мамлекеттик мекемеге сын айта берчүмүн. Бирок иштеп, иш аракетин көргөндөн кийин оюм өзгөрүлдү. Мамлекеттик ишкана, любой министерство, агентствонун ичинде 80% мыкты кесипкөй, мыкты кызматкерлер иштейт экен. 20% ошо башынан келген, алдаганга ыңгайлуу, коррупцияга жакын инсандар бар экен. Мунун негизинде антимонополияда жалпак сөз менен айткан, любой ведомствода 2 полка болот. Бирөөсүндө, мисалы үчүн, антимонополия өзүнүн кандай кылганда ГСМди арзандатса болот, кандай кылганда азык-түлүктү арзандатса болот, кандай кылганда баа саясатын туруктуу кармап турган болгон полкада закондор турат. Экинчиде ошол эле ГСМди кантип ГСМдин кожоюндарын коргош керек, кантип керектөөчүн укугун коргобой кыйыр жолдорду көрсөткөн ошондой 2 полка. Көбүнчө экинчи полканы депутаттар, азыркы ошолордун бизнестери бар, ошолор лоббировать эткен жогорку кеңеш, ошо мыйзамдар иштейт экен. Кош мыйзам. Анан ошо иштечү мыйзамды алып келип жогорку кеңештин алдына койсоң, алар аны кабыл албайт, кереги жок аларга. Алардын бизнесин коргогон иштеди. Мисалы үчүн, ГСМ боюнча бул тармакты биз Акылбек Жапаровдун, Садыр Жапаров премьер-министр кезинде мен бүт сунуштап айтып бергем. Азыркы келечекте 2021-2022 эки саясий кырдаал болот. Биринчиси кадр саясаты, экинчиси баа саясаты деп. Ошондуктан баа саясатынын азыркы жанагыдай өтө 70-80-100%га чейин көтөрүлүп кетпеди. Ошо маселени негизи антимонополия көзөмөлдөп карап туруш керек болчу. Бирок 30 жылдын ичинде антимонополияны бөлүп, жарып, атып атып, антимонополиянын мыйзамдары бүт алсыз болуп калган. Мындайча айтканда, колун бууп салган. Мисалы үчүн мен сизге өзүңүзгө учка эле бир суроо берейин. Кыргызстанда канча министр МВД бар? Министр болуп кеткендерби? Жок, канча министерство МВД бар Кыргызстандын ичинде? Бир эле турат. Бир министр Улан Ниязбеков турат. А Кыргызстанда мен иштеген антимонополияда 3 антимонополия бар. Өзүңүз элестетип көрүңүз, анан кайсы кимиси иштейт? Биринчи биз иштеген антимонополия өзүнүн негизги. Андан кийин Гартек, Жарыкты, анан ГСМди көзөмөл кылат. Андан кийин Национальный банктын ичиндеги жанагы комиссияларды кармап алып турган национал. Ошо үчөө бир болуш керек болду. Бирок 30 жылдын ичинде банкирлердин мафиясы өзүнчө бөлүп кеткен. ГСМ электроэнергия жана посредник отундар. Аны өзүнчө бөлүп кеткен, а тиги өзүнчө калган. Отун энергетика өзүнчө, анан калган баа саясаты өзүнчө болду. Баа саясаты өзүнчө, анан комиссия жана банковский комиссия жана штраф төлөгөндө комиссия ар түрдүү же мультикассадан жана единица акча которуп атпайбы? Ошондук ар кимдики ар башка. Бирок бир болуш керек эле. Эми азыр кайрадан эле жанагы алгачкы талабыңызга келели. Мисалы, ошол министрлер кабинетинин төрагасын өзгөртөбүз деп баштап атасыздар. Болжолдуу кайсы числолордон башталат сиздердин нааразычылык акцияларыңыздар себептен мынакей жыл жаңырды? Биздики бул эми жаңы кирип атат. Жыл жаңы. Биздики көбүнчө жазында же күзүндө болчу эле. Жок, бул ошо биздин азыр кылып аткан багытыбыз ушу Акылбек Жапаров кетсин деген бул саясий көз карашта эмес. Бул жеке Кыргызстан экономикасына жана
майда ишкерлерге зыян келтирген негиздеринин бири болуп чыгып атат. Ошону айтпадым мына. Патентти айттым, жана таксисттерге лицензия алсын деп атат, доверенностьтарын которобуз деп атат. Жалпы ошо Акылбек Жапаровдун бюджетти толтурам деген көз карашы салык системасына байланыштуу болгон үчүн биз каршы чыгып атабыз. Эми ошол эле жанагы майда соодагерлерди алалы, ошол эле такси айдагандарды алалы, маршрутка, автобус айдагандарды алалы. Ошолор эртең мисалы бизде жанагы миграция күчтүү болуп атпайбы? Ооба. Эмгек мигранттары өзгөчө. Ошол эмгек мигранттары ошол эле Казакстанга барабы, Россияга барабы, Европага барабы, макул Америка Кошмо Штаттарына барса дагы ошол эле лицензия алып таксовать эткенге макул. Ошол эле кичинекей күркө иштетсе дагы, кичинекей жанагынтип алып сатарлык кылып майда соода кылса дагы, ал жактын талаптарына макул болуп иштегенге макул болот чакта. Өзүбүзгө келгенде эле эркелеп атабыз. Мындай болуп аткан жокпу. Себеп дегенде өзүңүз билсеңиз керек, мисалы ошол эле кошуна мамлекеттерге барсаңыз, ар бир нерсеге чек берет. Ал эмес жанагы сатып алган майда кичинекей нерсеңди алсаң дагы ошол жерден чек чыгарып берет. Бул жерден баягы көмүскө экономика тескерисинче ачыкка чыгып, балким эртең ошо салыктар көбүрөөк болуп, биздин шаарыбыз, мамлекетибизге көбүрөөк киреше келип, сырттагы мындайча айтканда өзүбүз көрүп аткан жөнөкөй эле тротуарыбыз асфальттанар. Мен аны азыркы айтканыңыз менен макул эмесмин. Биринчиден, ар бир мамлекет, мисалы ошол эле постсоветский пространствону алып, ар бир мамлекеттин экономика жагынан өнүккөн багыты ар кандай болду. Мисалы үчүн чек эле чыкпай мына Казакстанда мен Астанада 5 жыл жашап келгем. Аяктын айлык маянасы менен киреше Кыргызстанга салыштырмалуу асман менен жердей. Ошонун негизинен алар төлөнүп, ошого кирип иш алып барып атат. Мисалы үчүн айтып атпайбы? Жанагы ар бир мамлекеттин биздин мисалы үчүн орто айлык 2000–3000 сом. Мисалы үчүн мен өзүм өткөндө далил болдум. Могу аңчылардын коому бар да, мамлекеттик. Ошонун балыкчы шаарында кичинекей 1 гектар жерде болгон, мындайча айтканда кызматкери бар экен. Начальник дейсизби? Ошонун айлыгын сурадым да, сиздин айлык канча дейт? 2500 сом дейт. Көрүп атасызбы? Анан биздин азыр бүт ГСМге, унга, майга, чайга баардык транспортко баа көтөрүлүп кетти. Бирок биздин айлык маяна ошо деңгээлде көтөрүлбөй эле да. Салык көбөйсө айлык да көбөйөт да. Ал оңой менен көбөйтө албайт. Салыкты мисалы үчүн айтып атпаймынбы? Акылбек Жапаровдун негизги эле кылып аткан иштери 40 жыл, 50 жыл мурункуга келгендей такалат да. Анткени эсиңиздеби, кайсы бир убакытта Акылбек Жапаров жанагы койлорго паспорт алыш керек деген кийин алып калбады, бүт мойнубузга алып. Албетте туура, бирок бул ошонун көрөгөчтүгүн айтып атпаймынбы? 30 жылга мурунку келечекти көрсөтүп атат азыркы патент. Ооба, киргизсин патентти, айтып атпаймынбы? Бирок ыгы менен, мисалы үчүн, ошондой эле баардык супермаркеттерге киргизсин. Мисал келтирип айтам, андан кийин үлкөн магазиндерге киргизсин, анан орто ушинтип паэтапна киргизсе жакшы болмок. Сиздин алдыңызда эле ушул жерде ошол салык кызматынын адистери келип маек курганбыз. Алар айтып атышат, кассалык аппарат кирген күндө дагы 8 миллион сомго чейин соода кылбагандар салыктан бошотулат дейт. Мисалы мурда 1 сом соода кыласыңбы, 100 сом соода кыласыңбы, миллион сом соода кыласыңбы, 1200 сомго патент алчубуз. Эми азыр эгерде ошол кассалык аппаратты кое турган болсоң, 8 миллион сомго чейин орусча айтканда товарооборот болбосо, товарооборот, демек сен салыктан бошотуласың. Ушундай шарттар бар дейт. Болгону бизде ошону түшүнбөй жатышат дейт. Агер 8 миллион сомдон көп соода кылган турган болсоң, соода жүгүртсөң, алып сатканын баардыгы кошулуп, анда ошондо жанагы өзүң белгиленген пайыздык чекте салык төлөп баштайсың дейт. Бул жагына келгенде, мисалы ошол эле биз жогоруда сөз кылып аткан майда соодагерлердин да укугун коргоп атабыз деген түшүнүк бар да. Балким биз азыр ошол министрлер кабинетине каршы чыгып аткан маалда чын-чындап эле алардын кемчилиги бар, элге, коомго маалыматты убагында толук бербегендиги. Ушул жерге келгенде биз жаңылып аткан жокпузбу кайра эле? Кайталандар суроо болсо кетсин. Бул жерде ошо 8 миллионго чейин деп атпайбы? Бул жерде баары бир салык инспекциянын бир подвоху бар. Илиш үчүнчү соодагерлерди. Бул если ушунча мисалы үчүн ушул салык кодексин киргизип атса 10 киши чыгып митинг кылса, мен түшүнөт элем. Бул 10 киши өзүнүкүн карап атат. Бу жакта жалпы көтөрүлүп атат да.
жалпы соодагерлер көтөрүлөт. Ошон үчүн менин пикиримде кассовый машина аппарат турганы менен патент алып иштеген эмне экөөнүн зыяны бар, көрдүңөрбү? Кандай болгондо зыян, кандай болгондо пайда. Ошол эле патент менен иштей берсин. Мен жеке активист катары өзүмдүн пикирим. Эми азыр ушул иш-чараны баштайбыз деп атасыз. Бул жолу кайсыл маалда баштаган жатасыздар? Мисалы датасына токтолсок, анан сизди азыркы тапта кимдер колдоп атат? Мисалы ошол эле саясатчылардын арасынан, анткени биз саясатчыларды баары бир баягы төбөсү көрүнгөн саясатчылар менен эсептешип калдык да. Мени Баланчаев колдоп атат, Түкүнчөев макул деди, тигил кишим мен менен чогуу чыгам деди. Анан кийин жарандык активисттерден кимдер колдоп атат сиздерди? Эми Эрмек мырза, ушу январь ичи болот. Январь 2022-жыл. Анан азыр жалпысынан Facebook'та жалпы активисттерден баары колдоп атат дегенден алысмын. Бирок биз жеке мен өзүмдүн акция иш кылып же бир митинг уюштурганда эки жакты тең угам салмактап, таразалап, анан эки жакты тең чагылдырганга аракет кылабыз. Ошон үчүн азыркы убакытта ошо көбүнчө базарда отурган соодагерлер колдоп атат. Келип биз да пикирибизди айтабыз деп. Албетте бул саясий өзүбүздүн ишибиз өзүбүздүкүнө. Бирок алар келип өзүбүздүн пикирибизди айтат. Биз эч кимди кетсин дегенге Акылбек Жапаровду бирөөнү үгүттөп насаат кылгандан алыспыз. Ар кимдин өзүнүн пикири бар. Келип айтсын, Акылбек Жапаровдун тарапташы барбы? Келип айтсын, салыкчы келип айтсын, ортого бир ушуп сунушту тыштап атабыз. Бирок Акылбек Жапаровдун мисалы үчүн саясий тарыхында ушу эң жогорку должность деп эсептейм. Бирок бул киши деле бир ай же 2 айдын ичинде кетип калыш ыктымалы бар. Эми ошондо сиздер Жапаровдун ошол министрлик кабинетинин төрагасына кетишин талап кылып атасыздарбы, же болбосо саясатын өзгөртүүсүн талап кылып атасызбы? Жок, кетишин талап кылабыз. Кетишин талап кыласыз. Анткени саясат уже 100 күнүн ичинде көрүнүп калды да, алыс кадам ыргыта албайт. Мисалы ушул эле кечээ мына жакында ант беришти. Ошол жогорку кеңеш. Балким ошол саясий трибунада орун албай калгандар, же болбосо саясаттан четтеп калган экстер деп коелу. Экс депутат, экс министр ошолор тукуруп, же болбосо сиздер туура иш алып барган күндө дагы эч кимге көз карандысыз болуп иш алып барган күндө дагы жыйынтыгын алар колдонуп кетпейби? Себеп дегенде баягы революцияны баягы күйгөндөр аткарат, ал эми шумпайлар аны пайдаланып кетет деген сөз бар. Албетте, ошо сиз жана 10-й отделдердин сөзүн айтып атпайсызбы? 3-күчтөр тегилер. Жок, биз эч кимге колдоп турбайбыз, жана өзүбүздүн жемибизди жедирген эмеспиз. Биз так кесе өзүбүздүн оюбузду Акылбек Жапаров, кабинеттер министринин төрагасы, кетишин гана талап кылабыз. Аякта 2 сааттык, 3 сааттык митинг болбойт. 20 мүнөт максимально. Толук пикирибизди айтып, элге чагылдырып, оюбузду ортого таштап кетебиз. Бир митингден кандай эффект болот? 20 мүнөт эффект. Бая буга чейин айтылып келбедиби? Кылыбыз кыйшайбайт деп. Алардын кылыгы кыйшайбаса керек. Жок, эл деген эл. Эрмек мырза, ошон үчүн азыркы Акылбек Жапаровго да айтып коем, эл менен ойнобош керек. Элин азыркы айтып атпайм мен. Бул шайлоодо катышып жүрүп, эл менен сүйлөшүп. Элдин акыбалы оор, дагы Кудайга шүгүр, ушу биздин Алла Таалам жардам берип, жаратылыш кыш жумшак өтүп атат. Кыш катуу болгондо көйгөй мындан катуу көтөрүлмөк. Ошон үчүн аман эсен кыштан аман эсен чыгып кетелик жалпы. Мен да кыргыз элине дагы, кыргыз мамлекетине дагы бир жаман болсун дегенден алысмын. Бирок чабылбай аткан кашаңатты төрөгө кылганда эмне пайда? Менмин деген мыкты жигиттер турганда алмаштырсын. Иш башкасынан өнүккөнү кетет. Мен мисалы үчүн аз жакын арада даже Садыр Жапаровго сунуш кылат элем. 40ка чейинки кабинет министрлерди коюш керек. Анткени ой пикири, кылган кадамдары жаңы, мындайча айтканда жаңы кан жана жаңы пикирдеги балдар. Бул эски партократ да. Бул кайсы президент система менен жашап келаткандар. Президентибиздин өзү айткандай, башыма жүн чыккандан бери дегендей, ошо биздин башыбызга жүн чыккандан бери жүрбөй бүт. Бирок кылган кадамы көрүнбөйт. Сүйлөгөн сөзүндө асманда айтат, бирок кылган кадам. Мисалы үчүн өткөндө да президент конференциясында айтпадыбы? Кагазсыз иш кылам депчи. Муну да ошо президентке бирөө сунуштап түртүп кетти. Бирок бөркүңөрдө көргүлө 1-майбы, 1-июлга чейин кылабыз деді. Бул ишке ашпайт. Себеп анткени дүйнөдөгү
араб өлкөлөрүнөн бир мамлекет киргизди, бирок эмне деген финансовый поддержка менен кирет? Бул деген жана айтып атпаймынбы, 33 вагон кагаз кетет иш алып барып. Мисалы үчүн бир арыз түшсө, мончалык 100 кагаз ошо менен иш алып барылат да. А электронный кодуш ал андан эсе кымбат нерсе. Ошон үчүн ар бир нерседе кылдаттык менен иш алып барыш керек. Эми соңку суроолордон болсо, мисалы ошол эле 20 мүнөттүк бир митинг жасасыздар. Январдын макул эми каалаган бир 20-сында деп коелу мисалы. Анан кийин бизде баягыда короодон сырткары кыйкырыкты үй ичинде отурганда урукпайт да. Анан кийин биринчи митинг өттү, 20 мүнөттө министрлик кабинетинин кылыгы шейган жок. Анан кийин кадамыңыздар кандай болот? Андан кийин кадамыбызды ай сайын өткөрүп турабыз. Анткени мисалы үчүн айтып атпайбызбы, биз азыр айтпасак, бул президентке жеткириш керек болуп атат. Бул коюлган киши ишин качан алып барып атканын. Эми чогуу иштеп аткан эки киши бири-бирин билбейт дейсизби? Мисалы ошол эле президент бул боюнча маалыматы жок дейсизби? Анткени мисалы ошол эле бүт маалыматты президентке жанагы коопсуздукту жеткирип турган УКМК бар. Ички иштер министрлиги бар. Анан алардын өзүнүн кеңешчилери бар. Мисалы ошол коомдук башталышта кеңешчилер бар, ал бизге окшой элдин арасында жүргөн адамдар. Алар эмне президентке жеткирген жокпу? Сиз президенттин кабары жок деп ойлойсузбу? Толук жеткирбейт. Мен сизге ошого эле бир мисал айтам. 2020 4 октябрда болгон окуяларды бир жыл мурун биз ошо УКМКга, МВДга, президент бүт жеткизип кат аркылуу жазганбыз. Ушундай болот, көйгөй ушундай көтөрүлүп атат. Ошону айтып атпаймынбы, президентти комфортко түшүрүп коюшат булар жанындагылар. Болду, жакшыдан сөз айта албайт. Анан жана коомдук башталгычта кеңешчилер деп атпайсыңарбы? Алар да президентке киргенде тайсалдап чындыкты айта албайт. Ооба жакшы деген боюнча чыгып кетет. Ошон үчүн президентибиз да жакшы, мына Facebook'та биз менен ал менен да доспуз. Facebook'тун тилинде айтып атпаймынбы? Көп эл менен ошол жерден чагылдырып көрсөтүп туруш керек. Бул киши менен мен 6 ай иштешип калбадыкпы? Бул кишиге туура түшүндүрүп, чечкиндүү кадам берсе, бул ошо чечкиндүү жагымага жагат. Ошол замат чечкенге аракет кылат да маселени. Анан жанагыдай мен президент элем, мен өйдөдөн ылый түшпөйм дегенден алыс киши. Ошон үчүн биз ошо митинг эмне деп атпаймынбы? Ошо митинг өткөндө губернаторго жолуктук. Бул Кыргызстан боюнча жана пирамида кассаларынын аферисттери алдап кеткенчи. Ошондо губернатор айтат, силер митингге чыксаңар мен күч колдоном депчи. А мен айттым, митинг биздин жеке акыркы рычагыбыз дедик. Ошо митингдин себебинен Садыр Жапаров келип атат да, бийлик алмашып. Ошон үчүн митинг менен Акылбек Жапаровду алмаштырганга болот. Биз буга чейин жанагы 2024 октябрь окуядан кийин Акылбек Жапаровду президентибиз советник кылып албады беле? Ошондо да ошол кишинин кетишин президенттин алып биз себепкер болгонбуз. Facebook'тан резонанс жаратып, коомду көтөрүп атып. Анан бул кандай ыкма менен кайра жабышып төрага болуп калды мен. Бирок президенттин да буга чейин айтканы бар эмес беле? Мынтип келе берсеңер мен баары силерди укпайм деп митинг уюштуруп келгендергечи. Мынтип аз-аздан келе бергениңерди деле баары кабыл албайм. Мынтип кандай эле сөзмө-сөз айта албай атам. Эми ушул жакка келгенде бул рычагыңыздар канчалык деңгээлде таасир берет деп ойлойсуздар? Эми ал уже элдин казанына салынат да, ошо содогерлердин казанына салынат. Ошолорго ушул керекпи же кереги жокпу? Бирок биз өз позициябызга кала беребиз. Түшүнүктүү. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Максатыңыздарга жетишин эми ким Кудай алдында өзүңүз айткандай туура иш кылып атса, таразанын салмагы ошол жака болсун. Ал эми биз Коомпресс сайтындагы кезектеги цензурасыз маегибизди алып бардык. Маектин каарманы азыркы этапта коомдук жайларда же болбосо коомго, социалдык тармактарга таш деген кайман ат менен таанымал Акжолтой Тукунов болду. Жакшы туруңуздар. Маекти алып барган мен Эрмегат Токуров.